Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарышы. Бүгүн биздин студияда архитектура жөнүндө маек болмокчу. Бул эсимде берүүсүнүн биринчи жолу ушундай темада сөз кылып жатабыз. Бишкектин, Кыргызстандын борборунун архитектуралык жүзү тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биз студияга бүгүн Кыргызстандагы белгилүү архитектор Советбек Абышев агайды чакырдык. Советбек ага сизге чоң рахмат. Бир айдан бери сизди анамына келет деп, сиздин да ишиңиз көп экен азыр. Абдан чоң долбоорлор менен алектенип жатыпсыз. Эми сиз ушул Кыргызстандын борборунун архитектуралык жүзүн убагында, жүзүн аныктап, архитектуралык, далай архитектуралык мына Бишкектин борборунун ак мраморго оролгон борборунун авторлорунун бири сизсиз, жаңылбасам туурабы? Ошондой архитектор катары чакырып жатабыз. Советбек айтсаңыз, Бишкек эмес, буга чейинки Фрунзе шаарынын, Кыргызстандын борборунун өзүнүн илгерки мына 100 жыл мурда калыптанганбы, 80 жыл мурда калыптанганбы, өзүнүн архитектуралык жүзү болду беле? Албетте болгон да. Деги эле Фрунзе эмес, ал кездеги ар бир эле шаардын өзгөчөлүгү болот. Байкап карасаң, Алматыныкы дагы, Ташкенттики деле, Москваныкы бири-бирине окшошпойт бул шаарлар. Себеби жашаган элдер башка да, архитектурал кандай бир бүт ошол жашаган жердин, өлчөмдүн, өлкөмдүн, кандай аймактын жашаган элинин баягы эң өзгөчөлүктөрүн эске алып, баягы маданиятын баягы уюткусу да баягы архитектура деген. Ал ошон үчүн өзгөчөлүгү болот ал. Анан албетте Фрунзеники болгон. Анан эң биринчи өзгөлүгү аябай жашыл шаар болчу. Азыр бүт талкалап атпайбы? Бул бир. Анан Фрунзе өзү аябай жаш шаар. Бул баягы жакында эле болду го, 140 канча 45 жылдыгын белгилеп, ал 145 жыл мурункусун карасак, ал айыл болчу, ал андан бир кыпыны да калган жок. Ал шаар деп калыптанганы кандай бир ошол казыркы Бишкек мурунку Фрунзе үчүн эң биринчи баягы 2 кабат үйлөр пайда болот. Ошондон баягы накта шаар болуп өзүнүн баягы калыптанышын эсептесек болот да. Ошондон алсак, ошол эң биринчи 2 кабат үй казыркы борбордук аянтта турбайбы? Маданий министрлиги. Маданият министрлиги. Ал 20 канчанчы? Мен унутуп калдым. 26. Ол эң биринчи 2 кабат үйдө. Өкмөттүк үй. Өкмөт үй болгон, ооба. Ошол 26 казыркы канча 100 жыл боло элек, туурабы? Шаар болуп, калыптанышы ошол мындай бир кабат, ал айыл деп эле айтсак болот. Чындыгында айылда эле болгон. Темир жолдун биягы бүт эле экен ал кезде. Айылдар, тала, ээн жер, камыш эметкен. Анан ошол карабайсың өзүң деле. Жап-жаш шаар. Бул адамдын жашы менен салыштырса болот да. Анан эми бирок ошол борбор шаар болсо дагы мындай ошо жаштыгына байланыштуу мындай кандай орусча айтканда провинциальный жүзү. Борбор шаар десек эле элестебиз, бир көп кабаттуу, тиги көкмөлдөгөн үйлөр, бийик үйлөр депчи. Бирок мына 80-жылдарга чейин, 70-жылдарга чейин балким Бишкек Фрунзе шаар деп калбакта. Анча эле бийик шаар болгон эмес. Анан ошодон бир аз биздин баягы айрым баягы ушул убактагы эле жанагы Айтматовдун бир жазганын көрүп окуп калдым баягы. Ушул орусча айтканда стыдливо прикрываясь зеленью дейт да. Ушундай провинциальный 3-4-5 кабаттуу эле үйлөр депчи. Бирок ошону дагы биздин өзгөчөлүк, биздин борборубуздун жүзү десек болобу, же чынын эле толук кандуу шаар болбой аттыкпы көпкө чейин? Толук кандуу шаар болбой эле аткан болчу. Чындыгында карабайсыңар, бул архитектура өнөрү бул кыргыздарга мүнөздүү эмес болчу. Биз көчмөн эл, туурабы? Эмнесин ал жашырабыз? Мен ал менен архитектурабыз жок деп эле айтамбы? Боздон өткөн архитектура жок. Анан биз табигаттын колтугунда жашаганбыз, тоонун ичинде. Мен жашагым келсе ошол мезгилге, манап доорунун убагында кетип калгым келет. Казыркы турмуш жакпайт мага.
Накта кыргыз үчүн ошол экен. Анан ал Айтматов айткандай эле стыдливо прикрываясь деп. Эми биз андай маданиятыбыз, өнөрүбүз жаңы калыптанып келет ал кезде. Архитектура эмес, архитекторлор жок болчу. Эң биринчи архитектор Аскар Исаев. Кыргыздан чыккан. Кыргыздан чыккан ошо 50-жылдары жаңы келип, эң биринчи архитектор ошо Аскар Исаевич кура баштаган. Кура кыргыз. Себеби эмне үчүн айтып атам, баягы бул улутчулдукка таптакыр тиешеси жок. Кесиптер кесип ошол кесипте иштеген кишилер жок болчу. Инженердик техникалык адистер. Сабаты жок болсо эмне кыласың анда? Ошон үчүн мен айтайын дегеним ал биринчи имараттар ошол көп кабаттуу эмес, 2 кабат, 3 кабат болуп бара-бара шаар өнүгө баштайт. Анын баарын орустар жасаган. Ага рахмат айтышыбыз керек. Эми 20 жок болсо кимди алып келди? Тоодон кармап келип Ал түшүнүктүү. Ошо жүзүнө кайрылсак да бир калыптанганга жетиштүү эле, өзгөчө ошол мындай 2-3 кабаттуу жапыс, бирок мындай өзгөчө мындай кайталангыс өзүнүн жүзү калыптанып калды эле ошо эски. Эми ал сөз болгон да, ошол орус кесипти архитекторлор жасаса деле, алар биздин чөйрөдө жашайт да, туурабы? Биздин аба менен дем алат, баягы ошол эле манастуу угат түшүнбөсө дагы, туурабы? Комузду көрөт. Ал ошол таасир берет ага. Биздин маданият кулкун өзүбүз мындай өзгөчөлүгүбүздү эске алуу менен долбоорлонгонбу Бишкек, Фрунзе? Эми ошо өзгө баягы алар эметкен да албетте, Ленинградтан келген, Москвадан келген архитекторлор караган да албетте. Аларды ошондой ар бир архитекторду үйрөтөт окугандачы. Национальный особенность. Эле оюңа келгенди жасай бербейсиң да. Ооба, жасай албайсың. Өзгөчөлүктөр болот. Үйдү биякта тетиги суук жактагыдай жасай албайсың. Башкача болуш керек. Бул жашоо шартта таасир берет. Климат, контекст. Климат, ооба, албетте. Бияк ысык, жайында ысык. Ошону эске салыш керек. Сиз ошол классикалык үлгү катары ошол Бишкектин жүзүн аныктаган кайсы долбоорлорду, имараттарды белгилейт элеңиз? Ошол 40-чы, ошо 20-жылдан бери баштап. 20 жылдан ошол эле айтып атпайм, азыркы маданият министрлиги ал накта сыймыктанчу нерсе, ал ошо эң биринчи ал коргоп, сактап, баягы чаң жугузбай сакташыбыз керек. Андан беричи? Андан кийинки бүт могу мен жашаган Эркиндик бульварындагы үйлөр, алардын баары тең эң биринчи үйлөр. Булар 30-жылдары курулган да. Мисал кылсак, жанагы ушунчалык жаным кейт да, жанагы Бишкекте эң кооз турак жайдын бири 3 кабат өзү Токтогул менен Эркиндик бульвардын так бурчунда, аркы түндүк бурчунда турат. Астында жанагы Red Cow деп коюптур. Red Cow деген ал кызыл уй, сыйыр, бука эмес. Анан ушунчалык одоно бузулганда ошол ал биринчиден анан жолотпош керек болчу. Эркиндик көчөсүнүн ушунчалык жүрөгүм өйттү ошого. Мына кандай ошол эстеликтерге, мураска архитектор кандай мамиле кылат азыр? Жүзүдө бузулуп атат архитектуралык. Ушунчалык үйөндөт менен жанагы. Ушунчалык үйөн жанагы. Сүткө түшкөн коңуздагы бөлүнүп турат да жанагы Red Cow'сучу. Кызыл уyu. Ага ким көрсөтүп ресторан кылып, аны жол берген, ошол мамлекет караган эмес. Жаңы архитекторлор кол коюп бер, биздин эле менин коллегаларым, кесиптештерим. Аны эмне кыл дейсиң? Ошондой Бишкекте андай толуп турат андай менен. Ошол жанагы сиз айтып аткан Эркиндик Токтогулдун кесилишиндеги имарат 3 кабат. Аябай кооз, байкап көрсөңөр, аябай кооз үй ал. Эми сырткы жүзү бузулуп туруп, бирок аман эсен турат. Бирок бир тобу талкаланып кетпеди ошол тарыхый архитектура, тарых эстеликтерди. Бул одоно бузулганда, эми сага көңүлүң жакпаган эмелер кийгизип койсочу, баягы дамбал кийгизип койсо, сен чечип турасың. Ал имарат ага баягы жок дей албайт экен, баягы. Кайсы мисалдарды келтире аласыз ушул архитектура эстеликтери жок болуп кеткени, тизмеге кирип? Жок болуп кеткени ошол эле Эркиндик бульвардан алалы. Азыр жана Интурист мейманканасы Алатоо болчу. Алатоо мейманканасы. Менде жаш кезде далай барып, 2-чи кабатында жакшы бир буфет бар болчу. Баягы ресторандан калган котлет, каймактарды жеп кетчүбүз, арзан болчу аябай. Анан Интуристтин баары баягы көзгө басар мейманканасы эле ошо болчу.
Анын архитектурасы өзгөчө болчу, аябай кооз болчу. Шаардыктардан көп угуп калабыз, абдан. Аны мына тып-тыпын эч ким билбей калды аны. Анан андан ары жанагы Ошол Ала Тоо мейманканасынан баштап кетелек да. Ал имарат архитектура эстелиги, тарыхый эстелик, архитектура эстелиги болуп тизмеге кирген, туурабы? ооба да. Анан кантип ал тизмеден чыгып жок талкаланып? Аны мен жалабала күбөдүл болуп калдым. Аны канча Акаев эле өзүм байкем кезинде башталган болчу. Анан даже Германиядан инвестор да келген. Реставрация кылабыз деп. Реставрация кылабыз деп. Анан билермандар чыгып, анан баягы архитектурада баягы конструкциясы жарабайт, жанагы жер титирөөгө туруштук бере албайт деп ошондой эмелерди киргизип, баягы шылтоолорду. Чынында андай эмес. Бекемелесе Бекемдесе болот. Эми айланайын сейсмикалык талаптарчы. Жанагы жер титирөөгө туруштук болгондо абдан туура талаптар. Илгери бир да имараттын баары ошондой салынчу. Ал сейсмикага туруштук бере албайт деп талкалай бериш керек турганда. Ошону себеп кылып эле талкалап салышты. Андан кийин кайсы мындай көз көрүнүктүү? Андан кийин ылдый жылсак, мына 36-жылкы үй. Ал Эркиндик өз убагында, Эркиндик бульварында. Эркиндик, адреси Эркиндик 9. 2 кабат имарат болчу, аябай кооз 36-жылкы. Бул сталинский классицизм деп койсо болот да баягы. Эркиндик, Бөкөнбай көчөсү. Азыр Элит Хаустун астында Биладжон деген ресторан. Ага да жаным кейт. Анан кейип атсаң, талкалап уже поток, на поток поставлен азырчы. Эми мисалы Аны жоопко тартабыз деп чууда чыккан өз убагындачы. Угуп калдымбы, билип калдымбы билбейм. Болгон. Анан билбейм, акча берип эле кутулуп кеттим менимче, кыскартып айткандачы. Ошентип эле жоголду. Анын жанында дагы 2 сонун үйлөр бар болчу, Бөкөнбай. Аны да талкалап дагы курушту. ал кайсы жердеги үйлөр? Бөкөнбайында ошол эле уландысында мына. Бөкөнбаев азыр Парк Авеню деп астын баары тең эң популярдуу болуп кетти. Ал жерде жыгач үй турчу, бир эски. Жыгач мейли балагет 2 татынакай үйлөр болчу. Ал менимче ал да тизмеде болчу. Токтосун Тыныбек деген атактуу акын жашаган ал жерде. Ошол жерде талкалап, баарын талкалап келатат да. Ана мен эле жанындагы үй, менин үйүм жанындагы. Жана айтып атпайм бул жакта Эркиндик 9. Ошого оп-окшош болчу, бер жагында турат, азыр сакталып турат. Эркиндик 7. 36-жылкы үй 2 салынган болчу. Эркиндик бульвардын жанагы Бөкөнбай менен кезишинде 2 окшош болчу. Буга да келип атат. Аны жана домком бир мага тааныш, кошунам да. Анан уже приходят дейт. Анан аны мен айттым, пока мен тирүү турганда кетпейт дедим. Кимиси болсо да. Негизи башка кошун өлкөлөрдө болобу, Казакстанда, Өзбекстанда аларда деле ушундай маселе жаралса керек да, бирок аларда архитектуралык жүзүн, тарыхый жүзүн сактап калабызбы борбор шаарларынан алар? Эми баардык жерде бул маселе баардык жерде бар. Кайсы жерде өтө курч турат, бизде өтө курч турат. Себеби андай архитектуралык мурастар сакталмак турсун. Бул мурас деген эмне? Муну оңдоп, сыйпалап, сырдап эң жок дегенде. Реставрация. Ал каякта аны эч ким ойлобойт. Мамлекет каражат чыгарып бөлүш керек ага. Каражат эмес, талкалап атпайбы? Жан кейиткен ошо болуп атат. Алматта мындай, Алматта эле болот, бирок мындай жок. Биздиңдей деңгээлде эмес. Андан кийинкилерин айтып койчу, биз баягы 30-жылкыларды. Бирок эле нарын ресторанчы. Билбейм, бизге ал тетиги мен билген 2 эле мына 2 архитектор келип изилдеп жүрүшөт азырчы. Диссертациясы бирөө Парижден келген. Швейцариялык. Поль Волкенштейн. Парижде жазып атат азыр. Ал орусча мен бүткөн институттур, Московский архитектура институту. Мага келип көз терис ойноп, азыр жазып атат Парижде. Нарын рестораны жөнүндө. Ал бар бизден жакшы билет алардын баарын. Анан Шокита деген Токиодон келип, ал да жазып атат азыр. Ал барып айтты, эмне үчүн талкаладыңар ушу наранды талкалап. Эмне жазса, эмгек, илимий эмгек, пистат, эмне ошончолук баалуу архитектуралык объект. Булар изилдейт да, булар үчүн кызык.
Биздин архитектура кызык, ошо советтик дордогу. Именно СССРдын убагындагы архитектура советского модернизма деп коет. Анын эмнеси өзгөчөлүгү бар эле? Эмнеси менен? Эми башка ошол эле батыштагы, чыгыштагы үйлөргө кызык да, себеби аларга окшобогон архитектура. Биз өз убагында мен деле иштеп атып көп ойлонуш эмес, бирок биздики жакпайт да өзүңө жакка. Өзүнө бийик талап койгон, өзүңө талап койсоңчу, өзүңдүн жасаганыңды жакпайт керек болсо. Андай талап койбосоң ура бересиң да баягы. Ким айткан. Анан булар үчүн кызык, чындыгында кызык. Дагы бир нерсени айтып кетейин, 2012-жылы мен үйүмө ал кезде бир күнү эшик ачылып эле жоон топ архитектор келди да. Анан ошонун 6-7 Австриядан келишиптир. Анын баарын эстип келген Кутатылазы деген архитектор болчу, 20 киши. Ага дос, ини дос болуп жүрдүк. Мен атам курактуу эле, аябай жакшы киши болчу, каш болуп калды, 6-7 болуп калды. Ошо киши эстип келиптир. Себеби мындай экен да, келген себеби. Ошол Австрияда, Венада архитектуралык музей бар. Архитектур центрум бар, немисче да. Европадагы жалгыз музей. Аябай чоң музей. Жалгыз архитектуралык музей. Мен анда болгом, мен ошолор чакырган кийин. Алар келип, ошол 2013-чы чоң эме болду. Ошол музейде илимий конференцияда болду. Архитектуралык көргөзмө болду. Ал архитектура советского модернизма атычы. Анан Россиядан тышкары бүт Грузия, Казакстан, Орто Азия, Кыргызстан бардык ушу мамлекеттин эң ошол кездеги белгилүү архитектуралык имараттарын алып, ошо көргөзмө болгондо, чоң көргөзмө кылып, ошо көргөзмөнүн негизинде чоң илимий конференция болгон. Анан Бишкектен келип ошолор кетээринде келишиптир магачы. Баарын карап ошол эле нарын дизилдеп карап, кийинки мен жасаган тарых музейи, азыр Калыкулов Осмон атындагы китепкана, цирк ишылып, анын баары ошо СССРдын убагында курулган имараттар, борбордук аянт, ошонун баарын карап, анан ошо менин үйүм эле тандады чындыгында. Орто Сайда аны аз эле киши билип калды. 9 кабат үй бар, городок Самина деген. Сиз долбоор. Билесиңби? Азыр бактар өзүп кетип, көрүнбөйт эч кимге. Аябай оригинал, ал өз убагында общежитие семейный молодежи, жаштар үчүн, жаңы үйлөнгөн жаштар үчүн салынган болчу. Фронтонунда Олжобай Кишимжандын эмеси бар. Жасалган. Ал жаш болсом ошондой эме алып келип, мифологиядан алып келип, ошондой эметсең, улут өзгөчөлүктү ошентип калыптанат архитектурада. Анан ошону алышты, тандаган ошол эле экен. Экинчиси тарых музей, бирок тарых музейин эмнегедир чыгарган жок тияка. Ошол музейди чыгарды. Азыр ошол Венадагы музейдин экспонатында турат азыр. Сиздин долбоор, менин долбоор. Азыр талкаланып атат, кебетесин. Анда жаным кейит, жүрөгүм ооруйт. Тарых музейине тодорчу. Бирок архитектуралык мураска кирген эмес. Себеби бул унут калынган. Азыр ал жагында дагы кийинчерээк айтып берейин. Кайсы объектти айтып атасыз? Орто Сайда ал кезде шаардын аймагына кирчү эмес ал. Орто Сай айыл болчу. 9 кабат үй, 9 кабат. Туда курсуп алыш, ошо түштүк жактан шаарга кире бериш, ошонун белгиси болот деп башкача салдырган ал киши. Тарых музейин бүткөндөн кийин. Сиз өзүңүз автор болгон же автордош болгон кайсы имараттар? Бул мына борбордук аянттагы тарых музейинин имараты, анан дагы кайсы имараттар? Мен көп деле салган жокмун. Кыргызстан боюнча деле бир топ эмелер бар. Казырманда салынган. Ал баягы архитектор болгондон кийин ар кандай нерсе жасайсың да, бүт деле салынган. Тарых музейинин автору сиз, ооба. Музейди кыскартып айтканда чоң конкурс болгон утуп алган мен анан Мамат Сатыбалды экөөбүз утканбыз. Кыркбаран ал чоң мелдеш болгону менен биринчи, экинчи, үчүнчү байги деген болгон эмес, акча да берген эмес. Ошонун автору болмосуң да. Жап-жаш келсе анын үчүн менин үстүмө дагы толтура кишилерди. Аны мен китеп жазайын деп чыгарып атам баягы. Куру сөз эмес, документтүү түрдө. Анан ошол конкурстун негизинде баягы тышкы образы, планировкасы бар, ошонун негизинде салынган. Аны мен эч кимден коркпой эле айтам.
Мындагы мен китеп кылып жазам, чыгарам, брошюра кылып. Ошол тарых музейинин реконструкциясына байланыштуу сиздин атыңыз чыга түштү да, ошондон бери сизди жакшы билип калдым да. Ошол реконструкциялоорду негизи тартип боюнча, мыйзам боюнча автор менен макулдугунун кереги экен. Сиздин макулдугуңузду алып гана, анан ошодон кийин гана реконструкция кылса болмок экен. Сиз менен макулдашпай туруп эле тарых музейи реконструкцияланып кетипти. Ошондо сиз өзүңүз бир нааразы болуп жатканыңызды укканда, эмне эрежелер, эмне тартип, эмне нормалар ченемдер бузулган экен ал жерде өзүңүз? Эми мындай да, бул эң биринчи бузулган автордук укук деген бар. Аны баары эле билет, бирок бир топ жигиттер бар, аны мойнуна алгысы келбейт. Айтпадым жана, конкурстан утуп алган киши ошонун негизинде курулган. Уюткучу ошол конкурстун аны архитектуралык жер эмес, выездное заседание бюро деген Турдак Мусубалич, анан бюронун мүчөлөрү келип тандаган аны. 49 проекттин ичинен. Анан бир күнү эле мен угуп калгам ал кезде. Сен угуп калсаң керек, акча бөлүндү деген Алмазбек Атамбаевдин убагында болсо керек, Түрксой деген уюм бар, Безулган, Анан аябай жакшы уюм ал, ойлоп көрсөң. Анан канча бир миллион доллар ошол тарых музейинин калыбына келтирип, кандай бир реконструкция кылууга бөлүндү. Мен аябай кубанып калган ичименчи. Себеби көп баягы мүчүлүштөр бар да, баягы шашып атып жасап, ийри буйру момундай салынган, ошолор оңдолуп калса экен деп. Анан ичиндеги жанагы жылуу эмес, далай эле барып, баягы жаш кыздарды аяй берчү, пальто кийип отурганы, ал өз убагында ошонун баары оңолсо экен деп. Анан бир күнү эле Гострой чакырды. Гострой деген уюм бар, билесиң го аны, ага архитектурада караш. Гострой жөнүндө айтсам, мына бирден мамлекетте мына өнүккөн, анын Гострой деген структура жок. Бизде калганда баягысында кереги деле жок. Казактар жоюп салган бул немени. Анан эми болгондой кабыл алыш керек. Анан чакырып калды, атын унутуп калдым, Чыңгыз деген жигит архитектурада жооп берет да, анан келип эле Совет байке ушундай акча келиптир, анан эмне чакырдың мен десем, ошо түрктөр акча бөлүп, анан түрктөрдү мен жакшы билем, аякта иштегенмин. Булар биз жерге жардам берсе, ошо өзүнүн бир долбоорун алып келип жасайт да. Ошондой буларда бар, бул кардаштарда бар. Алар жаңылык киргиздир ошентип долбоор. Анан айтып калды ошол Чыңгыз, Совет байке макулдук бериш, эмнеге макулдук берет десем, ошол долбоордун реконструкция долбоор чыгыш керек да. Каягын өзгөртөбүз, кандай өзгөртөбүз. Ошого мен авторлуктан баш тартам, ошо түрктөр жазасын деп. Мен жинди эмесмин, жени бардым, соо, акыл эсим ордунда. Мен макул бербейм, кол койбойм дедим. Анан кетип калдым. Анан айтып атпайм, башка капиталдан кирген балдар, капиталдан киргенде айтып, тарында беришин. Анан 2-3 келип, анан алар кол коюп берип коюшуптур. Биз каршы эмеспиз, ошол реконструкциясынын долбоорун түрктөр жазасын деп. Бул кандай дейм? Кийин ойлоп көрсөм, мен өзүм ушундай кыялым бар. Не то что баягы тупизм эмес, баягы принципиалдык эмелерим бар. Тоң моюндуу. Тоң моюн болуш керек өзү эле. Дагы эле жаным кейт, кандай болдуң белем мурун? Сырдак бар болуп жасалган. Сонун сырдак бар болуп жанагы кире беришинде. Мрамор, гранит, мозаика. Анын баарын талкалап салбады. Өзгөчөлүктөн бүт талкалаган. Жанагы тепкич, эң жазы тепкич бар го, 2-чи кабатка. Ал кандай биринчиден Капустянский гранит деди, Украина. Аябай коос болчу. Кийин угуп калдым, ошо талкалап атканда, ошо музейде иштеген аялдар ыйлаптыр, бирөө ыйлаптыр. Эмне кылып атасың ал жерде? Ошол жанагы макул деген ошол авторлору бар. Ошолор жол берип атпай, болгондо көзөмөл кылып. Ичиндеги жанагы мраморлор турбайбы, ичиндегичи жанагы 2000 чарчы Ирандан келген бүт бракованный мрамор. Талкаланган, бүт жаракка кеткен. Жаңы деген мрамор. Анда баягы 3-4 жыл мурунку ошол кездеги Алма Күчүков, Мукашев директор билесиң, кеңеш. Совет байке келгенде эмне болду? Борчтон суусундай бир сары эме чыгат. Барып карасам, баягы бүт быркаланып кетпесин деп астынан клейт эметсе керек. Сен айтып атпайбы, бракованный мрамор. Мрамор плиталар. Жасалма плита экен. Жасалма эмес. Табигый эле Ирандан келген ак мрамор. Астындагы колунда ичиндегилери. Ошондой карабайсың,
боёго чыгып кеткен. Кандай болуп кеткен ошо. Мен кейгеним ошол. Себеби мени алдын ала билген да, мен макулдугун бербейм аны. Туурабы? Болгондо андай эле эмес баягы мына мураска кандай мамиле кылышкан? Ошол тарых музейин айланат тегерете мындай бир терраса бар го, Ооба. Ошол биздин эсибизде ал жанагы кызыл мрамор, кызыл гранит менен Кызыл гранит болчу. Ошол жана перилалар да, кыргызча кандай айтылат билем, ошо перилалар ошол кызыл. Эми азыр жөн эле бир штукатурка болуп калды, шыбак болуп калды. Азыр шыбак эмес, ал ошол эле таш айтып атпайм, сырты дагы айтып атпайм, жана көзөмөл кылган ошол автордун бирөө көзөмөл кылган, кол коюп берген. Жана ал мен айтам баягы эң биринчи коңгуроо каккан ал Замира Сыдыкова. Ал баягы мен ошол проект жасап атканда жаңы журналистиканы бүтүп, МГУдан келип, эң биринчи ошо мен жөнүндө жазган. Жанагы Кыргызстан комсомольский Киргизия деген кыргызчасы кандай эле 50 жаш болчу. Ошондо келип эң биринчи очерк мен жөнүндө жазган. Анан эми ошол натуралдык ошол Замира чакырды бир күнү. Совет, посмотри, там орусча сүйлөйт эмеспи? Талкалап атып, молотят, такой материал пример. Келдим, бардык, ошо как раз тегеренин баары жабык, эме болчу, ремонт кылып атышкан. Баягы кылым карытар таштарды, мына гранитти. Натуралдык ал баарын алып, табигый таштар. Анан баягы мен желим дейм да, пластмассовый эмелерге коюп атпайбы? Жасалма таштар, Жасалма таш анын баары. Ошого жанагы көзөмөл кылган кол коюп берип атпайбы? Кантип жаның ачып атсын ошол. Эми ошол Анан сиздин айтып аткан жана элдер кулап кетпесин, перила деп коет. Эми тосмо да? Тосмо. Тосмо сен айткандай эле кызыл биздин жанагы кайыңдыдан чыккан эле кызыл гранит болчу. Гранит деген өзүң билесиң го, ал түбөлүк таш да. Түбөлүк таш, ал тура берет ал. Жыртылбаган, чирибеген таш. Аны жанагы желимге эметип атпайбы. Болгондо дагы башка жагы бар. Бул кооптулук бузулганда азыр барып карасаң, астында бир кеминде моңдой тешик, кичинекей балдар түшүп кетет ыл жак. Тияк бийиктиги 4-5 метр. Өлүп калат. Ал кандай жол берилген ага? Мурункусу андай эмес болчу. Тосмолордун өзүнүн талаптары болот. Кичинекей балдар кулап кетпесин, адам кулап кетпесин деген. Ошол сиздин ал жагы да бузулган да. Сизден автор катары уруксаат, макулдук албай туруп ошонун баарын жасаган үчүн бул мыйзам бузуу болдубу? Сиз сотко берсеңиз болот беле? Сотко берем деле, сотко бергенде. Негиз бар беле? Сотко деле мен негиз бар, балекетте бар болчу. Анан сотко бергенде сотко ишенбейм мен, чын айтканда. Сотко ишенбейм. Анан эң көйгөн ошончо акча королту жыйынтыгы пышып да. Кийин бүткөндөн кийин барып көрдүңүз. Көрдүңөр, чакырып атпайбы? Баягы уборочтар баягы пол жууган аялдарчы. Ушуну барып көрбөдүм, жанагы быркыраган таштарды койгон, жаракка кеткен таштар, быркыраган эмес. Болуп карасаң, мындай жаракалар көрүнүп турат. Жаңы деген таштар. Бүт бар Бизде эми Ирандан алып келгидей, эми бизде таш калбай калганбы? Биздикиле таштар бар болчу, ошону баарын талкалап атпайбы? Бизде мрамор жокпу, жаңысын деле кесип келсе жокпу? Токот десе кире килейген фая эмеспи, аны көрүп калсаң керек. Шырдак жасаган, аябай кооз болчу ал. Анан ал баары эле биздин эле таш, кайыңдынын, анан чычкандын ак мрамору, чычкандын эле мрамору ак. Анан күрөң болчу. Эми кызгылт күрөң да. Ал кайыңдыдан чыккан. Азыр эле ошол жакта бар. Эми ал кимге тоскоол болот деле? Калтырып койсо болмок болчу да. Булуттуу өзгөчөлүк келген киши эле көрүнүп атат да, каяк келген. Азыр аппакай кылып турган жанагы желим таш менен. Желим деп эле койчу, пластмасс таш бул. Искусственный таш. Гостройдо бир атайын бөлүм бар, Жолдош деген жакшы бир иним бар эле, ошо Совет байке изилдөө ал искусственный таш ал. Бизден сурабай эле коюп койчу деп. Эми ал Бишкектин борбордук аянты мейли 40 жыл мурда калыптанган экен. Бир аз арыраак барсак да, мына Бишкек илгерки биз илгерки мектепте окугандагы эски ушул Бишкектин ушул ак мрамор борбору курулганга чейин Бишкектин бир архитектуралык борбор десекпи, бир доминантасы деп коет архитектурада. Жанагы политехникумдун шпили бар да, имараты, жанагы мэриянын тушундагы ошол болчу. Ошо мэрия аянты, анан окшош эгиздей болгон имарат бар го, кийин мурдагы соода техникум азыр баягы стадиондун артында жанында. Политехникум, соода техникум болчу. Соода техникум азыр болсо экономикалык университет болуп калды. Ошолор негизи мындай Бишкектин жүзү болчу да, мындай 70-60-жылдар. Туура айтасың. Анан муну мындай жакында эле кайтыш болду, киши бир 10 жылдай эле болду го, Евгений Гаврилович Писарской. Писарской деген Писарской жасаган.
ошол эле мэрия аянтынчы ошол киши жасаган. Ансамбльде. Жана ошол жерде турбайбы? Кайсы техникум азыр? Азыр международный эл аралык университет МУК болуп калды. Мурун кайсы эле унуттуп калдым. Техникум, политехникум болчу. Биягында Промстрой банк болчу. Азыр Улуттук банктын имараты. Анда да мындай шпиль бар. Шпилди кийин коюшту го дейм. Шпилди жок, бар болчу. Ал кандай бир долбоордо бар экен. Ал окшоштук кылып, себеби ошол Писарское жаза ошол кезде бул салынган 50-жылдар салынса керек, эң башында салынса керек. Шаардын күнбатыш чеги болчу. Ошол үчүн жазылганда эки окшош. Дарбаза сыяктуу. Ана жерде аябай кооз ансамбль бар. Карасаң мэрия менен жанагы алы эң алыста Улуттук университет турат. Бири-бирине мындай. Бири-бирине классик, бул классикалык прием да баягы. Парижде да ушундай эмелер көрүп, бул архитектуралык ыкма. Эми ошол университеттик аллеянын бойлой дагы азыркы тил менен айтканда элиткалар салынып кетти го. Эми ал элитка деген канчалык эле ошондой жерлерге кое берсе керек, элдер алат деп эле Кудайдын көзүндө карабай, закон эмес, Кудай деген да бар да. Талкалап атпайбы? Мисалы, биз архитектор эмеспиз, калың эл түшүнбөйт да, бул эмнеси менен зыян шаарга? Жөн эле же баягы эстетикалык жактан кооз эмес, мындай кооз болбой калабы, же башка да зыян жактары бар? Жок эмес, эми баягы бул эми эскирип кетти, талкалап салып туруп эле. Мен ага деле макулмун. Кооз андан 100 эсе кооз болсо да мен каршымын. Себеби тарыхты эч качан талкалаган болбойт, туура эмес. Сен деле атын өчүрүп салса макул болосуң болсо. Кантип макул болосуң? Акыл эстүү киши макул болбойт ага. Ол талкалаган ошо адабий мура, жана тарых архитектуралык мурастарды талкалаган ошол менен жаман болот атпайбы? Шаардын жаш болсо да тарыхы болот атпайбы? Ошо 30-60-жылкы кыйналган фундаменттери таштан салынган, мен азыр казып көрбөдүм, мен үй салып атканда. Кыйналып атып салынган ошол кезде үйлөр. Архитектура сырткы кооз, ошо кыйынчылыкка карабай кооздукту унутпай жасаган үйлөр. Ошолор баары талкаланып атпайбы? Эми азыр ошондой коркунучта турган кайсы имараттарды билесиз? Эми коркунучта баары эле коркунучта турат. Себеби баягы эскилөрдүн баары тең борбордо турат. Мунун баарын тең баягы кайдыр мамиле кылса, эл эркин бүт талкалайт. Ошол элит хаустан бар эли болот. Мындай карасаң, элит хаустун эч бир мындай мен үчүн профессионал катары эч бир мындай өтө өзгөчөлүгү деле мындай эмес жок. Негизи сиз менен ошол жаш архитекторлор кеңешип бир мындай сиз шакирттериңиз барбы ошолордун арасында? Ушундай сиз ушул мындай кылыш керек, шаардын дагы архитектурлук мурастарды сакташ керек, жүзүн сактап калыш керек деп айтасызбы дейсиз? Албетте мындай чакырып алып шакирттери кантип айтасың? Эми өз ара талкуулар болот. Мен 81-жылдан бери канча жыл болду? 42 жыл болду го. Шаар куруу кеңеши бар. Городской совет. Ошонун мүчөсүмүн, жана Геннадий Платонов жаштыгыма карабай, СССР союзунун архитектор союзунун мүчөсү кылып алышкан. Аны туруктуу мүчөсү кылып алган болчу 81-жылы. 42 жылдан бери качып жүрбөйм. Анан мындай маселе такай эле чыгат. Такай эле эң бир курч маселе. Анан бул маселенин эмеси бул жөнүндө кеп кылсак, же башка күнү, же азыр деле эмесек болот. Эми башка шаар куруу маселеси ал башка. Биз бир аз тарыхка көбүрөөк. Тарых ошол мурун баягы архитектуранын кол астында эле азыр маданий өтүп кеткен. Мындай айтканда артисттер, жанагы ырчылар башкарып калды. Архитектуралык мурастарды сактоо маселеси. Ошолор. Архитекторлор жок булар жакта алды. Жок да, бирөө бар жанагы семилген. Бир эле киши чечип коет атпайбы азыр? Чыгарган оңой чыгарып алып турат, чыгарып да тиги көргөзмө сессиясы чыгарат деген, мону чыгарабыз деп эле. Аякта архитекторлор жок. Мына өзүбүз айтып атасыз, өзүбүз жерде жүрүп аралашып көп байкабайбыз депчи, бирок биз дайым ошол үлгү катары туткан ошолорго ошол жака түздөгөнгө аракет кылабыз го. Батыш болобу, өнүккөн башка мамлекеттер болобу, ал жактагы сиздин кесиптештериңиз биздин архитектурага кызыгып, алар жөнүндө мындай статья, бирдекелер макала жазып,
музейлерге алып чыгып атат да. Ошолорду биз өзүбүз барктабай атабыз да. Анан азыр эмне чара көрүш керек? Эмне чара көрүш керек? Бул жанагы айтып атпаймынбы? Архитектуралык мурастарды сакташ үчүн эстелик, память деп коюп, мурас деген эле туура болуп болуш керек, э? Ооба. Архитектуралык мурас деп. Ооба. Ата мурасы, эне мурасы деп айтып, улуулардын мурасы деп. Булар сакташ үчүн жанагы маданий министрлигинен алып туруп, мындай өзүнчө архитектуралык кандай десем, ошону архитектур мурасты караган өзүнчө комиссия түзүш керек. 100% архитекторлордон турган ал комиссия болуш керек. Аякта азыр бир эле киши чечип атат. Кайталап айтып атам. Ошону сөз кылыш керек. Анан ошо адай мурастар, архитектуралык мурастарды талкалаган, ошого кол көтөргөн кишилерди жасалоо чараларын аябай курс коюш керек. Аны көрсөтүш керек. Башка жол жок. Ошол эле. Ошо эки нерсени жасаш керек. Мисалы антпесе жоголуп кетет. Мына эчтеке кыла албай каласыз. тарыхый борбор биздин Бишкектин жанагы Эркиндик бульвары менен Чүйүт проспектинен Ала Тоо кинотеатрынын жанында эле жанагы павильон газ воду деген. Ошону айтайын деп атты. Ал дагы азыр талканат бирдеке болот деп жатат. Ага да жарым кейт, ага жүрөгү ооруйт. Аны арендага берип алышкан экен. Арендага архитектор берип коет, мен айтпай эле коеюн. Алып алып ушу ал жөнүндө айтсаң, ошо айтып атпаймынбы, шаардын өзгөчөлүгү, ошо Фрунзенин ошол кезде өзгөчөлүгүнүн бири болчу. Кичинекейлигине кичинекей эле. Өзү жанагы суу саткан, ичинен автоматтар турчу, жана газ 3 тиын салып, 5 тиын салып, сироп менен суу ичебиз илгери. Аябай кооз, ичинде Мануйлованын жасаган скульптурасы бар болчу, турат азыр деле. Сыртында фонтандар, жанагы бакалар, ар кандай эме, ушундай кооз, улуттук жанагы орнаменттерди кошкон жана фронтонуна. Анан биздин эле кесиптеш алып, анан кебетесин карабай, муну кандай деш керек? Кайра алыш керек, бул мамлекет өзү алып, тартып эле алыш керек. Раз карабагандан кийин жеке колго өтүп кеткен, мыйзам бузулсун, баягы жекечилик. Эми карабаганды албаш керек. Бул маданий архитектуралык мурас. Ошол эле Ала Тоо мындай кайдыгерлик менен жүрө берсек, Ала Тоо эмне болуп атат? Ал жаш кездеги кыздар менен ошол жерден жолукчубузбу? Ооба. Каякта жолугасыз? Ала Тоонун жанында жолугасыз. Ала Тоо келген. Аябай кооз имарат ал. Бир эле кабат болгону. Ошол Геннадий Платонович Кутатыладзе деп едиңизби? 20 жыл мурда, туура 20 жыл мурда ошол Бишкектин 125 жылдыгы белгиленип жатканда, ошол Бишкектин архитектурасы жөнүндө бир материал жасаган, да кишинин үйүнө чейин бар интервью алгам. Өзү эми чыныгы илгерки интеллигенттерден алган киши экен, аябай классикалык баягы мектептин өкүлү да, архитектуралык. Анан ошондо кейип айткан эле да, ошо өзү автор болгон мынагы азыр Абдурахманов Фрунзе көчөсүнүн кесилишиндеби жана борбордук аптека илгерки. Аптека, ооба. Ошонун автор экен. Ооба. Ал таанылгыс болуп өзгөрүлгөн. Ал да архитектуралык. Анда мынчалык эмес болчу. Азыр таптакыр башка болуп 20 жыл мурда. Анан соңку рестораны кадимки баягы Чүй менен Эркиндиктин борборунда. Мына сен делеси, пластический операция мурдуң таптакыр башкача, көзүң, кулагың эмес болсо, сен кандай карайт элең? Таптакыр таанылгыс болуп салган. Эми бизге байкалбайт экен да, бирок абдан кейип айтканда 20 жыл мурда эле мына соңку ресторанын эмне кылышты, борбордук аптеканын имараты мен эле автор экөөнү эле көрсөткөн да. Анан кийин эми азыркы учурда алар мурдагыдан да таанылгыс болуп өзгөрүп атат. Ошол эле киши жазаган мына Москва көчөсү менен Турузбек көчөсүчү. Ооба. Азыр эмне болуп кетти кимге? Москва менен Турузбек көчөсүндө ал жерде спорт товардын маңдайында турбайбы? 4 кабат. Чоң имаратпы? Астында жана долбоорлуу институту бар болчу. Азыр университет жанагы пакистандыктар окуйт го. Ошондо Кутатыладзе жазаган да. Ал да архитектуралык мурас. Кооз эме болчу. Конструктивизм стилиндеги, конструктивисттик стилде салынган баягы. Аны баягы кызыл тасыл кылып баягы карагым да келбейт мен көрүп алчу.
Анан могу гострой азыркы эле гострой турган ошону да кутатыла жасаган. Бул жөн эле жанагы как чиновник болуп, башкы архитектор деген чийбейт да. Бул и как практикующий архитектор болуп да салган да. Бул кишини жасаган. Фрунзе музейин жасаган бул киши. Кандай кооз? Азыркыдай материалдар жок. Накта архитектура чыгарманы азыркы болуп каалаган сен эле барып жанагы алюкабонттор менен жаркыраган, журкураган менен кошулуп, о деп калышат да, түшүнбөгөн адамдар. Ошол жаңы, ошол накта архитектурал анын архитектуранын сапаттары башка нерселер түшүнүлөт. Советбек агай, сизге чоң рахмат. Тилекке каршы биздин убактыбыз аягына келип калды. Абдан чын деле бул көпчүлүк үчүн мындай өзүнчө бир дүйнө болгон архитектура жөнүндө, ошол биздин шаардагы көйгөйлөр жөнүндө айтып бергениңизге чоң рахмат. Балким дагы сиздин ошо долбооруңуз ишке ашып калса, дагы бир жолугуп ушундай маек курар болсо, сизге ден соолук, ийгилик сизге. Рахмат. Урматтуу НТС'нин көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар.